Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан Азимжан Аскаров жөнүндөгү Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук сотунун 2010 жылдын 15 сентябрындагы жана Чүй облустук сотунун 2017 жылдын 24 январындагы өкүмдөрүнө карата соттолгон Азимжан Аскаровдун жана анын жактоочусу Вахитовдун кассалык даттануулары негизинде жазык иши каралууда. Соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу Азимжан Аскаровдун жактоочусу Вахитов кошумча кассациялык даттануу бергендигине байланыштуу жазык ишин биринчи инстанцияда сотко кайтаруу тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 434-беренесинин талаптарына ылайык процесстин башка катышуучулары берилген кошумча кассациялык даттануу тууралуу кабардар болушкан эмес. Ал эми кошумча кассациялык даттануу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 2020 жылдын 17 февралында гана берилген. Соттук коллегия ишти кайрадан биринчи инстанциядагы сотко жиберип, ишти кароо мөөнөтүн создуктурбоо максатында ишти 2020 жылдын 6 апрелине саат 14:00 жылдырды. Жогорудагы дата Азимжан Аскаровдун жактоочусу Вахитовдун кошумча кассациялык даттануусу бардык катышуучуларга жеткидей мөөнөттү эске алуу менен белгиленген.